Саламатсыздар урматтуу кесиптештер. Бүгүн санарип кампанын кемчиликтери же келип чыккан көйгөйлөр тууралуу сүйлөшөбүз. Буга чейин бизге өтө көп кайрылуулар келип түштү. Санарип кампаны ачканымда моундай болуп коддор чыгып атат, ката деп чыгып атат деген видеолор, сүрөттөр, жөн текст аркылуу кайрылуулар дагы көп болду. Ошондуктан сиздерге бул кемчиликти кантип жоюуну көрсөтүп берели. Ал үчүн алгач эле сиздер эгер санарип кампа ачылбай жаткан болсо, буга чейин санарип кампанын акыркы версиясын 286 деген версиясын жүктөп алган болсоңуздар, орноткондон кийин ушундай көйгөй келип чыккан болсо, демек сиздер 286 деген версияны көчүрүп алгансыздар. Ал версияны табыш үчүн сиздер компьютериңиздерден, ноутбуктан этот компьютер деген папканы ачасыздар. Бул жерден загрузка деген папканы ачсаңыздар, бул жерде сиздерде болушу керек мондай санарип кампа install деген файл болуш керек. Ушуну мыштын оң жагын басып туруп эле запуск от имени администратора деп туруп, кайрадан орнотсоңуздар, санарип кампа кадимкидей иштеп калат. Эгерде бул файл жок болгон болсо, анда бизге кайрылсаңыздар, биз сиздерге ушул 286 версиясын же өзүнүн эски версиясын, установочный файлын таап бергенге жардам беребиз. Ал эми жаңы версиясын орното электер болсо, санарип кампаны ачкандан кийин сол жак беттен синхронизация деген бөлүмдү тандайсыздар. Бул жерден жаңылоолорду текшерүү дегенди көк баскычты бассаңыздар, сиздерде бул жерде жаңы версия бар деген сары эскертүү белгиси менен чыгат. Буга чейинки видеолордо көрсөтүлгөн. Эгер установочный файлын өчүрүп берген болсоңуздар, таппай жаткан болсоңуздар, жаңы версиясын орноткондон кийин, жаңы версиянын установочный файлын кандай кылып сактап алам дегендер болсо, ушул синхронизация бөлүмүнө киргенден кийин оң жагын карасаңыздар, тиркемени жүктөп алуу деген баскыч бар. Мына ушул баскычты бир эле жолу бассаңыздар, файл жүктөлдү деп чыгат. Мынакей. Файл жүктөлдү деп чыгат. Бул жана мен айткан эле загрузка деген бөлүмгө келип түшөт. Мынакей загрузка деген папканын ичинде санарип кампа install 1 деген чыгып калды. Биз буга чейин install деген немени көргөнбүз файлды. Эми 1 деп азыр эле скачать эткен файлыбыз бул жака келип түштү. Ушуну установка кылып алсаңыздар, кайрадан ордуна келип түшөт.